Баткен шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан Чоңтала айылынын тургуну Абдилла Османов пенсия курагында болгондуктан үйдө неберелерин карап, сыналгыдан алыс кетпейт. Анын айтымында Чоңтала айылында 10дон ашуун кыргыз телеканалдары көрсөтсө, ошол эле учурда Өзбекстандын жана Тажикстандын бир нече телеканалдарын көрүүгө болот. Kırgızistan hem жақсы көрсетіп қалды. Передачалары hem жақсы. Misali Özbekistan'da bir 50-60 kanalı olsa, ular kırıglaşırken pinonu köp bereti her türlü. Ona bizde Kırgızistan'dan Batken televizyoniyası körsütet, 4-5 kanal körsütet. Peradaşlarda canlılar, жақсы peradaş, жақсы kinolarda körsütse deyiminde. Sonunda biz Özbek menen Tacikistan olsa karavaya koya dedik. Баткен облусу 2008-жылдан тарта пилоттук негизде санариптик телеберүүгө өткөн. Мындан улам өкмөт тарабынан район шаарларда акысыз ресиверлер таркатылып, Кыргызстандын 10го жакын телеканалдарын көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Азыркы учурда облустун бардык аймагы санариптик берүү менен камсыздалган. 2017-жылдан бери Т2 форматында 15 канал, сос пакетте 15 канал беріп отабыз. Кошумча каналдар көбөйтүү үчүн эми коммерс каналдар өздөрү коюп атат. Башка мисалы үчүн Ошто, Кызылкаяда коммерс каналдар бар. Баткенге бирок келелек коммерс каналдар, Баткен келелек азыркы учурда. Азыр 41 каналдан коммерс канал бар, Баткен шаарыга мана РС 40 станциядан беребиз. 4 канал бар. Чек ара аймактарындагы бийлик өкүлдөрүнүн айтымында Баткен облусундагы маалыматтык коопсуздукту көзөмөлдөө максатында жана аймакка берилген өзгөчө макамдын негизинде менчигине карабастан Баткенде чагылдырган кыргыз телеканалдарынын санын көбөйтүү керек. Эки мамлекет менен чектешкенине байланыштуу, мисалы Чоңтала айылында эгерде биз настройка кире турсак, Тажикстан каналынан тартып Тажикстандан көрсөтөт. Ошол эле мезгилде Чоңгара, Зарташ, Актурпак айылдарында настройка кире турсак, Өзбекстан каналдарын көрсөтөт. Өзбекстанда мисалы үчүн bir 50, 60, 70 kanal bolsa, bizde 10-12 kanal болот. Эгерде биздин ушул каналдардан көбөйтө турган болсо, элге кыйла жакшы болмок, жаштардын өнүп өсүшүнө, мамлекетти терең тааныганга. Башка тилде маалымат алып, башка өлкөнүн телекөрсөтүүлөрүн байма-бай көргөн келечек муун үчүн мамлекеттик тилди унутуп калуу коркунучуна алып келет. Андыктан чек арадагы аймакта кыргыз тилиндеги телекөрсөтүүлөрдүн жана телеканалдардын санын көбөйтүү зарыл.